Ассаламу алейкум достор. Тарих болгон саякатыбызды улайбыз. Бүгүн мен сиздерге Балха деген шаар жөнүндө айтып берем. Так айтканда, илгерки Балха деген кала. Балха деген шаар Афганистанда жайгашкан. Биздин заманга чейинки 1-кылымдын башында пайда болгон. Ошол мезгилде Балха калаасы кандай өнүккөнүн бул имараттардын урандыларынан көрүп турабыз. Бул күмүш дирхамдагы Балха калаасынан табылган. Балха калаасынын акча биримдиги болуп эсептелет. Балханын усталары чеккен деп айтылып жатат бул тарыхта. Бүгүнкү айта турган кептин төркүнү Балха калаасында болгон согуш жөнүндө болмокчу. Албетте, адамзаттын тарыхында гүлдөө өскөн калаларга көз аткандар абдан көп болуп, дайыма согуштар болуп келген. Бүгүн биз Кыргызга тиешелүү гана окуяларды сөз кылабыз. Бул сүрөт Персия тарых булактарынан алынды. 1370 жылы Балха чебиндеги салгылашуу. Так айтканда, Балха калаасына Аксак Темирдин аскерлери кол салып жатат. Сүрөткө жакшы карасаңыздар, 80% атчан жоокерлер, жөө, керней тарткандар, жаа аткандар, кылыч чапкандар бүт ак калпакчан кыргыздар. Албетте, кыргыз үй дагы тигилип, үстүндө кызыл байракта илинип турат. Эгерде Аксак Темирдин тарыхы санжырасы сиздерге кызык болсо, комментарийге жазыңыздар. Жакынкы арада Аксак Темир жөнүндө көп чыгарылыштагы сериалдарды жасайбыз.